Последние секунды, друзья, и можно дойти. Айсулуу 1-8 финалында бразилиялык Джойс Сильваны 11-8, Европанын учурдагы чемпиону Петра Марит Олини 14-7 эсебинде уткан. Анын мындай ири эсептеги жеңиши кыргыз элинин медальга болгон үмүтүн ого бетер күчөткөн. Спортчубуз коло медаль үчүн индиялык Маллик Сакши менен болгон кармашында болгон күчүн жумшады. Аны Айсулуунун туугандары, жалпы кыргыз эли бир муштумдай болуп колдоп турушту. Жеңиш Айсулуу тарапта. Кармаштын бүтөөрүнө 50 секунд калды. Дал ушул 50 секундта индиялык спортчу өзүнө упай жазууга болгон аракетин күчөттү. Айсулуу дагы 2 упайдык ыкма жасады эле, бирок аны калыстар жазган жок. Учурдан пайдаланган индиялык спортчу жеңип кетти. Айсулуунун машыктыруучусу калыстардан упайларды кайрадан карап чыгуусун суранган. Бирок калыстар талашып тартышып олтуруп, Айсулуунун жасаган ыкмасына упай беришкен жок. Ошентип Айсулуу Тыныбекова 5-орунду ээледи. Бирок анын мээнети медалга татырлык десек болот. Учурда интернет айдыңында да аны жеңүүчү катары колдогон билдирүүлөр байма-бай тарап жатат. Спортчу 5-орун үчүн 1 миллион сом менен сыйланат. Бирок ага коло байгенин сыйлыгын берсе деген мекендештерибиз жок эмес. Айсулуу Тыныбековага коло байгеге татырлык сыйлык берүүлөрүн суранат элем. Ал болгон күчүн жумшады, эң чоң үмүт жаратып, элди бириктирди. Көп жылдардан бери бир да саясатчы ушунчалык кыргызстандыктарды бириктирип сыймыктанууга алып барган эмес. Спорт деп жөн эле сөздөн ишке өтүүнү мен да колдойм. Мамлекеттен сырткары биздин бизнес чөйрөсү да колдоп, Айсулуунун көңүлүн көтөрүп, жеңиштерге умтулуусун колдонушуңарды суранат элем. Айсулуу, сени менен сыймыктанабыз. Калыстар өз чечимин чыгарды. Бирок сен биз үчүн жеңүүчүсүң. Айсулууга биз ыраазыбыз. Жеңиш анын жанында айланып жүрдү. Өлкөдөгү көптөгөн күрөш чеберлери да Айсулууну жогору баалашууда. Ал дүйнөлүк деңгээлдеги спортчулардын катарында экенин тастыктай алды. Бразилиялык спортчуну Европанын учурдагы чемпионун ири эсепте уткандыгы буга далил. Техникалык жактан жакшы күрөшкөн балбаңыздарга керет. Мунун көп эле күрөштөрүн карасаңыздар, ушул эркин күрөштө бул өзү бутка кирүү деп коет. Өйдөдөн ылдый, ушул аякты көздөй кирген ыкмалары Айсулуудуку жакшы. Айсулуудун ушу 4 жылдык аралыгында абдан чоң өсүшкө ээ болду. Айсулуу азыр жаңы гана 23 жашка келди. Бул мындайча айтканда жаш курак десек болот балбаңыздар үчүн. Ал эми буга чейин көп эл аралык турнирлерди, Азиянын чемпионаттарын багындырып келди. Бул спорт ар бир килем үстүндөгү таймарстын өзүнүн сыры жана сыры болот. Эң башкысы Айсулуунун күрөштөгү чеберчилигин, анын медаль утууга толук дарамети жетээрин көрө алдык. Демек алдыда балбан кызыбыз элди даалай сүйүнтөрүнөн шек жок. Кутман Маматазимов, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.